Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио көрмандар, Республикалык штабтын пресс борборунда Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал тууралуу маалымат берүү үчүн Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшевич маалымат берет. ТүЗООдон сиздер ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ радиолорунан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ЛТРнин YouTube каналынан, ошондой эле Кабар улуттук маалымат агенттигинен көрүп уксаңыздар болот. Доброе утро, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем брифинг заместителя министра здравоохранения Кыргызской Республики Усимбаева Нурболота Төлешевича относительно об эпидемиологической ситуации Кыргызстана на сегодняшний день. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала тоо 24, Пирамида 5 канал, областные медиа-центры, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, на радиостанциях ЛФМ, 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкы ЛФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, 1 радио и через Кыргызское национальное информационное агентство Кабар. Нурболот Төлөшевич, сөз сизде. Урматтуу мекендештер, 26 апрель 2020 жылга карата статистикалык маалыматка көңүл бурсаңыздар, бир сутка ичинде жалпысынан 25 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 10, Ош шаарынан 2, Ош областынан 1, Жалал Абад областынан 6, Нарын областынан 6 бейтап кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс чыгып, айыгып кетти дегенде белгиленип, үйүнө кетти чыгарылды. Жалпы бүгүнкү күнгө чейинки ооруканадан чыгарылгандардын саны 370 болду. Ошол эле учурда 26 апрелге карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 17 учуру катталып, Ош областында 2, Ош шаарында 1, Жалал Абад областында 2, Бишкек шаарында 7, Чүй областында 1, Нарын областында 2 жана Баткен областында 2 учур катталып жатат. Ошентип, Кыргызстанда тастыкталган COVID инфекциясынын жалпы 682 учур катталды. Жалпы ушул учурлардын ичинен Жалал Абад областында 111 болду, Ош областында 159, Ош шаарында 109, Чүй областында 44, Бишкек шаарында 158, Баткен областында 8, Нарын областында 85 жана Ысык-Көл областында 8 учуру катталды. Ошол эле учурда бир сутканын ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык мекемелердин кызматкерлери дагы 5 түздү. Бишкек шаарынан 3, Жалал Абад областында 1, Нарын областында да 1 медициналык кызматкер бүгүнкү күнү ошол коронавирус инфекциясын жуктуруп алышты. Жалпы катталган учурлардын ичинен 367 аял кишилер, 315 эркек жана жаңы катталган учурларда ушу 10 эркек, 7 аял киши болду. Жаш өзгөчөлүгүнө жараша 15 жашка чейинки балдардын саны 81 жетти. Анын ичинде 1 жашка чейинкиси 4 боюнча турат. 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 19, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 186, 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 246, 55 жана андан жогоркулары 150. Жалпысы 682 болуп жатат. Бүгүнкү күнү биздин ооруканаларда 304 бейтап дарыланып жатат. Оор абалда турганы 13, жандандыруу бөлмөлөрүндө да 6 бейтабыбыз бар. Орточо оордукта дарыланып аткандардын саны 21, канааттандырарлык абалда тургандары 270. Ошентип чыгарылганы 370 болуп, ооруканаларда жаткандардын санынан ооп бияка көбөйө баштады. Каза болгондор 8. Бүгүнкү күнү изилдөө үлгүлөрүнүн саны 45.773-кө жетти. Анын 45.627-си текшерилип, жыйынтыктары алынды. Ошол эле учурда ошол тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жарандардын саны 2706 көзөмөлдө туруп атат. Бүгүн аларды ошо лабораториялык тастыктоодон жана медициналык кароодон өткөзүп, ошону бек карап туруп атабыз. Обсервация шарттары дагы эле
колдонулуп жатат. Бүгүнкү күнү обсервацияда жалпы саны менен 1183 киши ошо обсервациялык кароодо туруп жатат. Мүмкүн болсо эми расмий тилде. Уважаемые соотечественники, статистические данные на 26 апреля 2020 года. За сутки из стационаров республики выписано 25 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Из них в Бишкеке 10, в Волжской области 1, в городе Ош 2, в Джалабадской области 6, в Нарынской области 6. При выписке результаты анализов на коронавирус у всех отрицательные. Таким образом, за все время выписано с выздоровлением по стране 370 пациентов. На 26 апреля по республике выявлено 17 новых подтвержденных случаев COVID-19, из которых в Волжской области 2 случая, в городе Ош 1 случай, в Джалабадской области 2 случая, в Чуйской области 1 случай, в Бишкеке 7 случаев, в Нарынской области 2 и в Баткенской области 2 новых случая. Таким образом, число зарегистрированных подтвержденных случаев COVID-19 достигло 682 случая. Из всех этих подтвержденных случаев в Джалабадской области 111, в Волжской области 159, в городе Ош 109, в Чуйской области 44, в Бишкеке 158, в Баткенской области 2, в Нарынской области 85 случаев, в Высокойской области 8 случаев. Среди вновь выявленных случаев 5 зарегистрировано среди сотрудников медицинских организаций, из которых 3 врачей выявлены в городе Бишкек, 1 случай в Джалабадской области и 1 случай в Нарынской области. Из зарегистрированных положительных случаев 367 составили женщины, 315 мужчины. Распределение по возрасту. Дети в возрасте до 15 лет достигло 81 случая. Из них до года остается 4 случая. От 16 до 19 – 19 случаев. От 20 до 35 – 186. От 35 до 55 лет – 246 случаев. 55 лет и старше – 150 случаев. Всего 682. На сегодня в стационарах и в инфекционных отделениях находятся 304 пациента. Из них в тяжелом состоянии 13, 6 пациентов у нас в реанимационных отделениях. Со средней тяжестью заболевания лечатся 21 пациент, в удовлетворительном состоянии 270. Выписано уже 370 случаев, число выписанных уже больше, чем тех, кто в стационаре. Умерло 8. Продолжается лабораторное исследование. На сегодня 45 773 исследования поступило материалов. Исследовано 45 627. Количество контактных лиц с лабораторно подтвержденными больными COVID-19 на сегодня под наблюдением состоят 2706 человек, которых мы держим на медицинском наблюдении, в домашних карантинах, проводится лабораторное тестирование и тщательное медицинское наблюдение. Продолжаются обсервационные мероприятия. По Кыргызстану на обсервациях находится 1183 человека, которые также ждут результатов лабораторных анализов, и, соответственно, комиссионно будет решаться вопрос об их переводе на домашний карантин. Чоң рахмат. Анда суроо жооп өтсөк, Нурбол Төлөшевич, ушул 15 жашка чейинки балдардын дарылоосу кандай өтөдү? Алардын саны күн сайын өсүүдө же төмөндөдүбү? Бүгүнкү күндө бир аз көтөрүлгөнсүп цифрага токтолуп атабыз да. Бул мектеп жашындагы балдар дагы бир-экини кошулуп кетип атат. Жалпы жонунан алганда өтө мындай көбөйгөнү деле байкалбайт. Сиздин оюңуз боюнча айтсак болобу? Бул COVID-19 туу чокусунан аштыкпы? Буга жеттикпи же кийинки жумага кандай сиздин божомолуңуз бар?
Бүгүнкү күндө ошол эпидемиялык абалга мындай көз жүгүртүп талдап туруп атабыз. Карап көргөндө ошо туу чокусуна чыкты дегендерден мындай биздин ушу Орто Азия республикаларында кандайдыр бир мындай туу чокуга чыккандай дагы оорулардын саны анда кескин түрдө көбөйгөн жок. Бул жерде деген кандайдыр бир мындай вяло текущий деп коюп атабыз, ошого айланды да кийинки кезде жанакындай өтө көп кетип калбай дагы өтө мындай ылдый болбой бир калыпта деген ошол күндө жаңы COVID-19 учурларын биз таап жалпы санга кошулуп калып атат. Ошол эле учурда жанакындай бир эпидемиологиялык параметр катары бул оорудан жана каза болуп калгандардын саны да кескин көбөйгөн жери жок. Бул ушул бир кандайдыр бир региондук өзгөчөлүктөр болуп калгандай сезилет. Ошол эле учурда биздин республиканыкын алганда дагы ошондой эле шарт болуп атат. Кандайдыр бир мындай локальный бир характер болуп атат да. Ошто мына бийиктеп туруп атат, Жалал Абад, мына нарында бир аз эпидемиялык абал курчуп турган кези болуп, жалпы мындай бир беткей эпидемиялык абалдын мындай өрчүшү деген байкалбай ушу ар кыл тараптуу болуп турган кези, ошон үчүн Моорекиге прогноз алганда ушул ошондой эле локальный жанакындай региондуу бир баа бергенге туура келип жаткан учуру азыр. Сиз жогоруда айттыңыз, ошо бүгүн 5 жаңы дарыгер COVID-19 илдетине чалдыкты деп. Алардын ичинде бул үчөө Бишкек шаарындагы 3-чү эмкананын дарыгерлери эмеспи? Ошол үчөө ушу 3 дарыгерибиз ошол 3-чү ЦСМден болуп атат, дарыгерлер борборунан. Баягы алгачкы эпидемиологиялык талдоо жүргүзүлүп аткан учуру ошондо ошол жанакындай кызматына байланыштуу болуп атат. Ошол жанакындай мобилдик бригадаларда иштеп, жанакындай контактларды карап отурган, оорулар менен дагы кездешүүгө бир шарттар келип калды болуш керек. Ошол себептүү ушу мына бүгүнкү күнү жугузуп алып биз дарылоого алдык буларды. Ошо белгилүү болгондой, ушул Ош, Жалал Абад жана Баткен областтарында ошо дарыгерлердин COVID-19 илдетине чалдыккандыгын аныктоо үчүн Бишкектен атайын комиссия кетти эле. Ошол баягы иликтөө ишин жүргүзүп келишти деп билебиз. Алар кандай чечимге келишти? Бул маселе деген мындай кененирээк коюлган, жанакындай ошол жерде деген мындай кандайдыр баа жүргүзүү үчүн барышкан, ошол жанакындай ушу тобокелчиликтин факторлору болгон, ошол жерде кандай деңгээлде ошол риск болгон, ошол жерде эмне шарттарда жанакындай жугуп калышы мүмкүн деген атайын ошол изилдөө жүргүзүп, ошого деген бир тезирээк баа берип туруп, булардын ушул группалардын деген биз максат койдук эле, келип бизге тезинен деген жанакындай рекомендация бергиле. Биз ушул абалдан тезирээк бир кандайдыр бир корректировкаларды киргизип, тезирээк ошо жумушка деген мындай таасирлүү биздин буйруктарды чыгарып, тез ушу алдын ала иштерин көрүп коюшубуз керек деп жиберилген. Бул бир эле группа эмес болчу. Түштүк регионго да бир группабыз кеткен. Бул Бишкек чүйдө дагы өзүнчө атайын группа иштеп, Нарынга, Ат Башыга дагы атайын ушундай топтор жиберилген. Алардын келген жанакындай жыйынтыктары менен деген бүгүнкү күндө толугу менен ошол улам жанакындай биздин координаторлорго, жер-жердеги ушу медициналык мекемелердин, уюмдардын жетекчилерине жанакындай талаптарды коюп, ушул рекомендацияга жараша бүгүн иш алып барып атабыз да. Ожидается ли вторая волна в Кыргызстане? И если такое возможно, то готовят ли больницы, чтобы принять большое количество больных, закупают ли ИВЛ-аппараты и так далее? Да, на сегодня говорить, что мы ожидаем вторую волну, наверное, немножко преждевременно, но такое мнение имеет место быть, так скажем. Есть и наши разные сценарии развития событий, поэтому мы должны быть
готовы к разного характера сценариям, поэтому меры предпринимаются. У нас есть и план разворачивания дополнительных коек, привлечение дополнительного персонала. Соответственно, на сегодня в рамках грантовых проектов Всемирного банка, других наших партнеров вопросы подготовки, повышения готовности наших стационарных баз, они все рассматриваются, заложено для этого средства. На сегодня идут закупки, процесс обеспечения, в том числе и вопросы закупки ИВЛ-аппаратов. Жакында Стамбулдан жана Новосибирсктен келгендердин арасынан 2 кишиде коронавирус аныкталды деп айтылды. Эмнеге алар менен бир учакта келген адамдардын баары обсервацияга алынган жок? Бул бизде четте турган бир топ бир нече мекендештерибиз бар. Ошол биз өзүбүздүн кайра мекенине келебиз деген аракеттер болуп атат. Ошо тобокелчилик бийик болуп атат. Алар дагы ошол жерден чогулуп, ошол Турцияда отуруп калышты, Дубайда отуруп калып атышат. Новосибирскте да бир топ күн, бир нече жума ошол жерде туруп, мындан бир жол ачылганда, шарт келип калганда ошо бизге келип атышат. Буларды тосуп алганга биз толук алдын ала иштерди даярдап, иш-чаралардын баарын даярдыкта тосуп алып атабыз. Булар келери менен деген обсервацияга жаткызылып жатат да. Баягы тобокелчилик бийик болгондон кийин арасында деген ушундай бир жугузуп алып, коронавирусту жугузуп, билинбей жүрүп алгандар болбосун деп, баардын чогу ошол обсервацияга жаткызып алып, ошол жерден тыкыр медициналык кароодон өткөзүп, мындан тышкары лабораториялык анализдерин баарын алып, ошонун жыйынтыктары чыккандан кийин анан жанакындай толук маалыматтарын алып, анкеталарын түзүп, ошол жерге жанакындай мобилдик тиркемелердин баарын бекитип берип, андан кийин анан чыгарабыз. Мына ошол Анкара, Стамбул, Бишкектен келген 211 жаран келген. Ошону текшергенде деген ошонун бирөөсүнөн деген жанакындай положительный баягы чыгып, аны сразу биз инфекция ооруканасына которуп кеттик. Мындан тышкары жанында болгон контактылардын баарын баягы эсепке алынып, бул өзгөчө медициналык кароого коюлат. Мындан тышкары баарын текшерип болгондон кийин баарын тең ошол республикалык штабта дагы муну айтып турабыз. Кайсы областка канча адам кетти. Анткени аларды дагы атайын жанакындай транспорт менен камсыз кылып, ал жерге автобустар бар, жана микроавтобустарды коюп, баарын тең жанакындай уюшкандыкта жеткизип берип, ошол жерге үйлөрүнө жеткизип, ошол эле учурда кайрадан ошо медициналык кароого коюп, ошонун артынан жанакындай үй карантинде отурушат булардын баары. Мындан тышкары Новосибирсктен да келип учуп келген, булардын баары да каралып атат. Мындан тышкары акыркысы ошо Стамбулдан 351 жаран келди. Баарын тең ошо Бишкекте даярдалган обсерваторлордо келип текшерүү учурунда бүгүнкү күнү мына 351 тең лабораториялык тастыктоодон өтүп таза деп чыгарылды. Азыр жалпысынан 143 жаран азыр ошол жерде күтүп жатат. Транспорт келгенде булар дагы областарга кетет. Мына бүгүнкү күнү 8 үй шарты мындай карантин койгонго деген шарты келбей туруп атат. Азыркы күндө ошол обсерватордо туруп атышат. Булардыкы мындан аркысы кандай болорун биз ошо чогуу чечебиз. Мына Бишкекте 128 калып атат. Ош областына 28 кетти, Чүй областына 86, Жалал Абадка 35 кетип атат, Ысык көлгө 28 кетти ошондон, мына Таласка 15, Нарынга 14, Баткенге 19 бизден ушу келген жарандар үйлөрүнө жеткизилип жаткан учуру бүгүн. Баары тең ошо медициналык жанакындай мекемелердин жетекчилери список менен кабыл алып, ошол жерде калган жанакындай кароодо медициналык байкоо жүргүзүүнү баарын колго алынат. Может ли ПЦР-анализ показать, переболел ли человек ранее? На сегодня ПЦР-анализ не может дать этот результат. Для этого применяются другие методы исследования. Поэтому
Насчет переболевших, мы тоже сейчас прорабатываем эти вопросы. Как только к нам поступят соответствующие реактивы и соответствующие анализаторы, мы получим возможность и на этот вопрос тоже ответить. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, сиздерге Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министринин орун басары Үсүнбаев Нурболот Төлөшевич маалымат берди. Бүгүнкү биздин түз эфирди ЛТР, Ала Тоо 24, КТРК, Пирамида 5 канал, облустук медиа борборлордон, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, ЛФМ 1 радио, Кыргыз радиосу, Минкай ЛФМ, Марал ФМ радиолорунун, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebooктан, Кыргыз өкмөтү, социальное правительство 1 радионун баракчаларынан, ошондой эле Кабар улуттук агенттигинен дагы көрүп калдыңыздар. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.